Келе сабак. Саламатсыңарбы, жалпы 2 класстын окуучулары. Силер менен жадыраган жаз мезгилинде экран аркылуу жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Азыр математика сабагы. Сабакка даяр болсоңор, анда сабагыбызды баштайбыз. Бул туюнтмаларга көңүл бургула. Булар кандай туюнтмалар? Булар бирдей кошулуучулардын суммасы түрүндөгү жазылган туюнтмалар. Эми балдар, ушул туюнтмаларды көбөйтүү амалы менен алмаштырып кандай жазылат? Текшеребиз. Оба, эми бул туюнтмалардын окулушуна көңүл буруп, чогуу окуйбуз. Биринчи көбөйтүүчү 3, экинчи көбөйтүүчү 4, көбөйтүндү 12, көбөйүүчү 2, көбөйтүүчү 3, көбөйтүндү 6, көбөйүүчү 7, көбөйтүүчү 5, көбөйтүндү 35, 6 көбөйүүчү 2 көбөйтүүчү, көбөйтүндү 12. Маселе иштейбиз. 3 табакта ар биринде бирден алмурут бар. Бардыгы канча алмурут бар? Эми маселенин шартын тегерекчи аркылуу белгилеп, туюнтмасын түзүп чыгаралы. Ар бир табакта бирден алмурут болгондуктан, 1-ди 3 жолу кошсок, 3 келип чыгат. Бул кандай туюнтма болду? Бирдей кошулуучулардын суммасы түрүндөгү туюнтма. Аны көбөйтүү амалы менен алмаштырсак болобу? Демек, бүгүн санды бирге көбөйтүүгө туюнтма түзүп, маанисин табууга мисал, маселе иштейсиңер. Маселенин мазмунун түшүнүп, туюнтма түзүп, жообун тапкыла. Адилет менен Канат жайкы эс алууда ар бири бирден китеп окушту. Экөө канча китеп окушту? Маселе эмне жөнүндө? Маселе Адилет менен Канат бирден китеп окуса, анда алар канча китеп окугандыгын табуу керек. Аны кошуу жана көбөйтүү амалы менен табабыз. Экөө бирден китеп окугандыктан, 1-ди 1-ге кошобуз, аны көбөйтүү амалына алмаштырсак, 1 көбөйтүү 2 болот. Туюнтманын мааниси 2 бул маселенин жообу. Жогоруда иштелген маселелердин жообун табуудагы туюнтмаларды салыштыргыла. Эмнени байкадыңар? Каалаган санды бирге көбөйтсө, ошол эле сан келип чыгат. Бул эрежени дайыма эсиңерге сактап, кийинки тапшырмаларды аткарууда колдонгула. Булар кандай туюнтмалар? Оба, көбөйтүүгө берилген туюнтмалар. Кайсы эрежени колдонуп көбөйтүндүнү тапсак болот? Санды 1-ге көбөйтсөк, же 1-ди санга көбөйтсөк, ошол эле сан келип чыгат. Анда бул эрежени колдонуп, туюнтманын маанисин тапкыла. 1 жана 7-нин көбөйтүндүсү 7. 245 жана 1-дин көбөйтүндүсү 245. 99 жана 1-дин көбөйтүндүсү 99.
1 жана 100-дүн көбөйтүндүсү 100. Эмнени байкадыңар? Ооба, каалаган санды 1ге көбөйтсөк, ошол эле сан келип чыгат. Эми бул тапшырмага көңүл бургула. Барабар болгон туюнтмаларды кой. 1 жана 5-тин көбөйтүндүсү 5 санын бирдей кошулуучуларга ажыратсак, 1ди 5 жолу кошсок, сумма 5. Аны бирдей кошулуучуларга ажыратсак, 1ди 5 жолу кошсок, сумма 5. Кийинки тапшырмага көңүл буруп, барабардык туура чыккандай катылган санды тапкыла. Текшеребиз. 1 жана 2-нин көбөйтүндүсү барабар 2 жана 1-дин көбөйтүндүсүнө. 5 жана 1-дин көбөйтүндүсү барабар 1 жана 5-тин көбөйтүндүсүнө. 8 жана 1-дин көбөйтүндүсү барабар 1 жана 8-дин көбөйтүндүсүнө. 1 жана 10-дун көбөйтүндүсү барабар 10 жана 1-дин көбөйтүндүсүнө. Эми балдар, бул кайсы амалга карата берилген туюнтма? Ооба, көбөйтүү амалына берилген туюнтма. Анда көбөйтүү амалынын компоненттерин атап, туюнтманын маанисин тапкыла. Эми көбөйтүү амалын бирдей кошулуучулардын суммасы түрүндө жазгыла. Текшеребиз. 1 санын 5 жолу кошсок, сумма 5 келип чыкты. Көбөйүүчү 1, көбөйтүүчү 3, көбөйтүндү 3. Эми көбөйтүү амалын бирдей кошулуучулардын суммасы түрүндө жазгыла. Текшеребиз. 1 санын 5 жолу кошсок, сумма 5 келип чыкты. Көбөйүүчү 1, көбөйтүүчү 3, көбөйтүндү 3. Эми көбөйтүү амалын бирдей кошулуучулардын суммасы түрүндө жазгыла. Текшеребиз. 1 санын 3 жолу кошсок, сумма 3 келип чыкты. Туюнтмаларды окугула. Көбөйтүүчү санды ата. Бул туюнтмада көбөйтүүчү 5 жана 3. Бул туюнтмадан кайсы эрежени чыгарууга болот? Ооба, каалаган санды 1ге көбөйтсө, ошол эле сан келип чыгат. Кийинки маселени окуп, түшүнүп уккула. Кыял текчеден 7 китеп алгандан кийин, текчеде дагы 7 китеп калды. Текчеде канча китеп болгон? Маселе эмне жөнүндө болду? Кыял текчедеги китептерди алганга чейинки жана алгандан кийинки санды жөнүндө болду. Бул 7 сандары эмнени түшүндүрөт? Кыял алган китептин жана текчеде калган китептин саны. Маселеде эмнени сурады? Суроосун атагыла. Текчеде канча китеп болгон? Муну табуу үчүн кыскача шартын таблица түрүндө жазабыз. Болгон канча, алды канча, калды канча китеп. 7-ни 2 жолу кошсок, 14 китеп. Аны көбөйтүүгө алмаштырса, 7 жана 2-нин көбөйтүндүсү 14-кө барабар. Маселенин жообу текчеде 14 китеп болгон. Эми
Бул маселеге көңүл бургула. 3 маймылда бирден банан бар. Канча банан бар? Маселенин кыскача шартын тегерекче менен белгилеп туюнтма түзүп чыгаргыла. 3 банан бул 3 тегерекче. Ар бир маймылда бирден банан болгондуктан, бирди 3 жолу кошсок, 3 келип чыгат. Бул кандай туюнтма болду? Бирдей кошулуучулардын суммасы түрүндөгү туюнтма. Аны көбөйтүү амалы менен алмаштырсак, 1 жана 3-түн көбөйтүндүсү 3. Жообу 3 банан. Дарактын 5 бутагында бирден чымчык конуп турат. Канча чымчык конуп турат? Маселеде даракта канча чымчык конуп турганын билүү үчүн көбөйтүү амалы менен чыгаргыла. 5 жана 1-дин көбөйтүндүсү 5. Маселенин жообу даракта 5 чымчык конуп турат. Эми балдар, сынык сызыктын канча мууну бар? Ооба, 5 муундан турду. Канча чоку бар? Сынык сызыктын 4 чокусу бар. Ар бир мууну 1 сантиметрден болгон сынык сызыктын узундугун тапкыла. Сынык сызыктын узундугун кантип табабыз? Туура, жалпы муундардын кошуп чыгабыз. Бул туюнтманы көбөйтүү амалына алмаштыргыла. 1 жана 5-тин көбөйтүндүсү 5. Демек, сынык сызыктын узундугу 5 сантиметр. Эми фигуралар менен иштелүүчү тапшырмага көңүл бургула. Бул кандай фигура? Ооба, бул квадрат. Квадрат бардык жактары барабар болгон тик бурчтуу төртбурчтук. Анда анын жактарынын узундуктары кандай? Анын жактарынын узундуктары бирдей. Эми бул фигуранын жагын ченейбиз. Фигуранын жагы 1 сантиметр болсо, анын периметри канча сантиметр? Текшеребиз. Эмнени байкадыңар? Ооба, квадраттын периметрин табууда бирдей кошулуучулардын суммасы түрүндө жазылды. Эми көбөйтүү амалы менен алмаштырып жазабыз. Ал 1 жана 4-түн көбөйтүндүсү 4. Квадраттын периметри 4 сантиметр. Келгиле эми ой жүгүртүүгө берилген тапшырмага көңүл бургула. Канча 3 бурчтук бар? Чогуу санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13 бурчтук бар. Бул тапшырмалар менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Туюнтмалардын маанисин тапкыла. 3 жана 1-дин көбөйтүндүсү 3. 2 жана 4-түн көбөйтүндүсү 8. 1 санын 4 жолу кошсок 4. Бул туюнтмаларды салыштыргыла. 1-ди 3 жолу кошсок, сумма 3. 1 жана 2-нин көбөйтүндүсү 2. 3 чоң,
2'den. 4 жана 5'tin көбөйтүндүсү 20. 5 жана 4'tün көбөйтүндүсү дагы 20. Демек 20 барабар 20. Бүгүн сабакта каалаган санды бирге көбөйтсө, ошол эле сан келип чыгаарын билдиңер. Бирдей кошулуучуларды көбөйтүү амалы менен алмаштырып, туюнтма жаздыңар. Көбөйтүүчүлөрдүн ордун алмаштырууда көбөйтүндү өзгөрбөй турганын далилдеп, мисал иштедиңер. Жана сүрөттөргө карап, көбөйтүү амалына туюнтма түзүп иштедиңер. Эми сөзүмдүн аягында ой сөздүн булагы дегендей ойлонуп, изденип алган билимиңерди турмушуңарда колдоно бил. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болгула.